Assalamu alaikum урматтуу. Менин программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Баткен облусуна кетип баратам. Кыздыкая шаарындагы Исфайрам деген айылга, Майдан айыл өкмөтүнө караштуу Майдан деген кыштакка кетип баратам кыскасы. Ошол жерде Разия апабыз 65 жашка чыгып отурат, Жээнбек атабыз 68 жашка чыгып отурат экен. Келини демилге көтөрүп, албетте баласы менен Кадырбек жана Надира деген адамдар ушул күнү Разия энебиз менен Жээнбек атабыздын туулган күнү экен. Ошонун урматына менин программасына чагылдырып коюңуз деп суранышты эле. Мен ошол суранышты аманаттарын жеткизгенче азыр сиздер менен кошо бөлүшөмүн. Анда алдыдагы мүнөттөрдө ошол дагы бир ата эненин жагымдуу маанайынан жолугабыз. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, атабыз каякта атабыз? Буякпы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар, отурасыздарбы? Аман эсен. Өтө алыс го. Эми Кыргыз тоонун арасында да. Ооба да. Кандай отурасыз? Тынчпы? Бүгүн туулган күнүңүзбү? Бүгүн туулган күнүңүз беле? Ошондой болуп калыптыр. Кадыр, Надира деген келиниңиз бар беле? Бар эле. Ошол атайын ушул менин энем деген программа, бул ата энелерди куттуктай турган программада ушул атайын ушул мени Оштон жөнөтүшүп, бүгүн туулган күнү 15 май. Майдан айылы. Кайсы Майдан айыл өкмөтү кайсы айыл бул? Майдан айылы. Майдан айылы? Майдан. Уйгур маалы. Ушул сизге, ушул жана сиздин байбичеңизге ушул программаны туура көрүп, башка ата энелерге окшоп кошуп коюусун өтүнүштү эле да. Ушинтип келип калдык. Байбичеңиз каякта? Байбичем ушу үйдө да. Кана жүрүңүз эми. Ооба. Ошактан анан маек туулайлы. Тынч аман эсен отурасыздарбы? Айыл аябай сонун экен, айыл. Айыл курорттун бири да. Курорттон да өтөт экен. Бул жерде маек. Бажаңа чакырып кал. Салам алейкум, жакшысыздарбы? Кандайсыз эне, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы, аман эсен? Жакшы. Тынчсыздарбы? Надира деген келиниңиз бар, Кадыр деген балаңыз бар. Ушул адамдар мен ушул менин программасына атайын ушул менин дагы апамды тартып коюңуздар, менин дагы атамды тартып коюңуздар деп жөнөттү эле. Аба жакыныраак туруңуз байбичеңизге. Эми бүгүн кимиңиздердин туулган күнүңүздөр? Эми кош майрам десе да болот. Бириңиздики 5, бириңиздики 15 экен. Бириңиздердики, кимиңиздердики 5? Меники 5. Сиздики 5. 15 май энебиздин туулган күнү. Рахмат. Эме энебиздин күнүн алып чыктыңызбы? Азыр мен менен кошо келген адам. Белек бешкектерин тапшырып алайлы азыр. Белек бешкектерин тапшыргандан кийин сөздү маекти улайбыз. Бул жака келип алыңыздар, кана. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр майлы гүлдүн жанына мына. Абабыз кичине жашаргысы келип атат, мына гүлдүн жанына барайлы деп. Гүлдүн жанына алдым жаш бололу да. Ооба. Келиңиз эне. Келиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Баткендин эң алыскы айылдарынын бири. Бул жерге азыр ушу менин программасы аркылуу келип калдык. Эне бул гүл, мынакей, келиңиз, сиз жакыныраак туруңуз, энебиз кана энебиз? Энебиз мына. Бейишим ата энем деген ушул гүл экөөңүздарга тапшырып коюңуздар. Мынакей. Бейишим апам дегенди бериңиз. Анан бейишим атам деген дагы бул ичинде, албетте ичин бир сыра көрсөтүп койсоңуздар, ичинде бардык багы ислам динине, ушул мусулманчылыкка өтө керектүү болгон буюм тайымдардын бардыгы бар. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей көрдүңүзбү? Куран китептен баштап бардык нерселер бар. Эми мына энебиздикин ачабыз, мынакей.
Var az Azdır. Kırıp duraslar biraz. Mınakey, ene. Mına şunun bari sizge. Namaz okuganda şu bardık bala çakaga, tugan urukka, şul aldındagı jay namazlar menen birge batаңыздар бересиздер. Бата кыласыздар дегендей турабы? Ay şu Uşu менен программасы келет деп күттүңүздөр беле? Endi baldardan azmaz kavar boldu, kütüp durduk. Çalabıcı bulup kaldыңыздар беле? Çalabıcı bulup kaldılar. Ay, жақсы. Biriniz boldu. Siz көп көрөсүз биринин программасын? Калтырбай көрөсүз? Калтырбай көрөмүн. Сен көп көрөмүн. О, бардык жактарга барабыз. Ушу сизге окшогон бейиштин образына болгон энелер тартам міне. Ошол учурдан пайдаланып биз атабыздан сөздү баштай берели. Канча балалуу болдуңуздар, ушул канча жыл турмуш курдуңуздар дегендей бир канча небере, канча чебере жана башка. Ушундан баштай бериңиз. Endi biz Bayışaköz paralelinde okuyamız bir mektepte. Hem nasip eken baş koşup Kudağa şur 6 bala var. 4 oğul, 2 kız. Şundan bir 20 tane nevre var. Çevrege azmaz kaldı. Kudağa yetkirse bunu da köröz degen ümit var Allah'dan. Amin, aytkanыңыз келсин. Ayem şu Bayakbağa 50 yılga jakındap kaldı. Bille yaşaganızga. Şu birbirimizi sıylap degendey. Birimiz egiz, birimiz pas bolup, şuları çoğun oytup, şularının rahatını görüp gelecek ağız. Şu baldarımızga, kelmeyizge rahmat. Şu bizde istep, şu nemeket çıkarganıga. Rahmat, şu baldarın da omurları uzun bolsun. Demekçimiz de. Sagындыңызбы балаңызды? Кадыр балаңызды? Bu kuvanıştın göz yaşı ata. Kuvanıştın göz yaşı. Kenceğiniz. Kenceğiz. Koy örbeğinde hareket kıldınız mı sırt çaka? Ayın kişine aylanışıp gelsin de koy örbe alıp sal. Ne bu kalağız da? Ava bu kuvanıştın kursançılıktın göz yaşı. Mine kırmatlı görüşler. Alışsakta жүрген en küçük, en gence balasını sağıngan atanın kuvanıştı göz yaşını özünüzler görüp ataslar. Yeni uşul балдарды чоң ойтууда, эрежеге жеткирүүдө эненин ролу абдан чоң да. Энебизди ноосун алып коюңуздар, бир аз колдор уюп кетет да эне. Кандай кылып чоң ойттуңуз? Мен эми бул байым менен ушул өзү айткандай аркалды окудук. Экөөбүз мына жаңы айткандай 40тан наракка 42-43 жыл жашадыкпы. Yaşayıp жатабыз. Мына 6 балам бар, 22 неврем бар. Мунун арасында 2 баламда 4 эгиз бар. 1-нчи класска барып калды. Şu балдары мени şu күнгө жеткизип, шуну биздин ушул баалаганыга ошол балдарыма өтө ыраазымын. 2 балам бир келдим şu жакта. Кантип, кандай кыйынчылыктарды көрдүңүздөр ушул балдарды? Көрдүк эле. Мен эми бала бактым, жайлуу бала. Şu okuvadım, şu bay taap geldi, şunun nemesini kılıp şu baldardı bağıp çoğuyttum. Үйдө аялдык ролду аткарып, балдарды чоңойтуп, балдарга мээримди да акылдын баарын көбүн сиз бердиңиз. Ошондой. Алардын балдарыңыздардын баары ушул абышкаңыздын сырткы образын карап тарбияланды. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз аба? Ben şu estatkandan öyle kasibim tayak oldu. Mal karab yürüdüm şu. Pensiyaga çeyin mal karab yürüp. Hazırda öz çarvam menen vergip kavayın içine sportun bir türü şu malın arkasından yürüyoruz. Bu sportun çoğun türü da. Çoğun türün bir eken hem. İçine basmaya kasak ol boyut. İçine alaksı basıp kesek özü şiirak sezip kalağız. Endi şu baldardık içine 4 mal men bağataz özüçe çarmağız var. Şunun arkası da tirikçilik kılıp kelet. Ата ушул Аккуудай болгон энебизди каяктан таап алдыңыз? Endi klasta okup жүрөбүз. Кантип тааныштыңыздар эле? Klasta okup жүрөбүz. Birimiz 2 alıp, birimiz 5 alıp degende sen jaman okudun, men jakşı okudum bolup жүрөbүz. Nasip eken şuntu baş koşup, şuntu önübös oturabızdan. Bille de çoğoyduk. Bille okuduk degende. Göz salıp жүрүp алган жубайың деп койсоңуз эми. Göz salıp жүрüp, göz kırdığınday. Nemesi alıp жүрgөнү tekten. Ушул менен ооба. Жарым кылымга чейин жашап, түтүн бирге түтүн буладык дегендей. Endi balдар çoğatışta kampirnin rolu kövrek. Men köpünçe talada komandirovkalarda köp жүрдüm. 2 aylap, 3 aylap. Taladan tapıp kendimiz bul. İsrap kuvay baldarga berip, terbiyasını koşa verip. Bizdik endi
Erkekteki tayin eken bir kadar közömöldep koyup kemin tağıp geliş. Şunun rolu kövrek. Kesemde canlıs var mı? Doğru aytasın. Ballarga tarbiyanı diğerde çoğun oyttu. Üydün kurtu degende ya. Ha. Şunda eken de. Emi oşolle uçurda siz toğup olturdunuz da mı? Azı dele toğup olturasız. Sözsüz türde misalı baldardı uşuntip çoğun oytup koyuda misalı enebizдің gana emgek emес sizdin dagın emgeginiz sop oltudoy dep айтсак туура эле болот ата. Себеп дегенде сиздин ар бир кадамыңызды таянған таяғыңызды қарап тұрған балдар түздөнгөн да. Эне ушул баягы канча балаңыз бул жерде жаныңызда? Канча баласы сыртта жүрөт? Екі балам şu Россияда. Can kişiyem ayalı menen. Екінші балам Can Sel menen келді. Ең зорун şu дагы şu койчулук кесип жайлоодо. Балдары менен. Телimiz жайлоосу мал карап. Şuntu mal karab жүрүп, бул бай бир короо мал кылып, балдар алдыга салып берген. Өздөрүнчө ошол малы бар. Биринчи таанышканыңызды айтып берсеңиз эне. Эстелик болуп калсын эми бул. Агабызды бир көрүп туруп жактырдыңызбы же? Ойлонуп көрөйүн дедизби? Жактырбай бизге ата-энелер унаганга эле берет дейди. Ал убакта закон башкача болчу, салт башкача болчу эне. Ошондой эле. Азыркыларга окшоп машинасы барбы, акчасы барбы дебей. Жок, ким 2 алчу эле, ким 5 алчу эле, шуну айтыңыз. Буяк эми жакшы окуйт, мен эми сал ырдайт элем. Ошол мен ырым ашык болдум ошо. Азыр сиз бир ырды айырдап турасыз андачы, сонун кылып туруп. Азыр атабыз мисалы мына 5-май өтүп кеткен туулган күнүңүз менен дагы бир куттуктайбыз, бирок кош майрам май ичи сиздердин майрамыңыздар. Ошондуктан тоодо көп жүрдүм деп атасыз, койду көп бактым деп атасыз. Мисалы үчүн тоодо жүргөн бир жакшынакай бир 4 сапырыңыздан кемпириңизге бир арнап туулган күнүнө бир жакшынакай алып туруп бир кыңылдап берип койбойсузбу? Аякты тыкылдатып кармапмын, бирге калганда жок экен. Бир 4 сапыр болсо болот. Сөзүн таап албай ыйлаймын, ол ырдаганда сапсым эле неме болгон. Кампирим мен үчүн ырдап коёр. Майли анда. Урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин бир жакшынакай болгон себеп дегенде ушул кадыр балаңыз суранды эле, Надира келиниңиз да суранды эле ушул. Келиниңиз Жалалабадта болот турбойбу? Жалалабадта экен да кудаларыңыз, ушул келиниңиз дагы балаңыз да суранды эле, апамыз сөзсүз түрдө бир эгер мүмкүнчүлүгү болсо бир 4 сапыр ырдатып койсоңуз депчи эне. Кана эми ушул энелердин катарында сиз да кур калбаңыз эне. Ырыңыз ар дайым ушул менен программасынан жаңырып турсун. Онан дошу чыгап экен, ой, чыкпайбы? Ананы Ишулда ырдасам чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, Чыкпайбы? энебиз микрофон менен ырдаган атат мынакей. 1-2 барбы деп койсоңуз. Туруп турчу. Бул жакты бир аз алаксып турасыздар, энебиз бир 4 сапыр ырдабасын, Кана эне? Биздин бекем бакытка бай шаңга бай, биздин бекем бакытка бай таңга бай. Кайда барсаң музыканын күйлөрү, кантип турам толкунданбай, ырдабай, 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 кантип турам толкунданбай, ырдабай. Ой, рахмат, кол чап коебуз бир аз кичине шаңдыраак болсун үчүн. Эне бул сиздин үнүңүз да бар экен, ырга болгон жөндөм шыгыңыз да бар экен, сырттан туруп байкап турабыз. Шайыр энелер деген топто кошулбадыңыз беле бир кокушунан? Мал карап жүрүп шуга кошула элбедим деген. Чал жооп бербеди шуга. Шуга капам. Эгер чал жооп берсе, сиз деле бир эстрада жылдыз болмоксуз. Көрдүңүзбү? Кемпириңиз айтып атат. Энебиз эгерде чал уруксат бергенде мен деле ушу эл катары эстрада Саламат Садыковалар сыяктуу ырдамакмын депчи. Токмокко өткөн эдим. Анан апа мынабай, анан шу жака берип койду, шудан ырдаган кал элине. Бирок бактылуу турмушту баштан кечирдиңиздер, туурабы эне? Ушунчалык ыраазычылык билдирип атат урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул сиздердин да ушундай жакшынакай болгон берекелүү ата энеңиздер болсо, мына ушинтип ырдатып, сонун кылып сүйлөтүп калыңыздар. Мен бул Жээнбек атабыздын кайнатасы, жана ошо Разия энебиздин атасын байкабай калып турмун азыр. Кайрадан программанын кийинки бөлүгүн ушул атасына
бергim келип атат. Себептегенде атабыз ушул Разия энебиздин атасы 93 жашта экен. Ал эми апасы осы 82 жашта экен. Азыр кайра ушул энелерге сөз берели дагы, анан бүгүнкү биздин Менин программасынын каарманына кайра келебиз. Сөзсүз түрдө мынакей биз бул аксакалга жакындап келип калдык. Кандайсыз? Жакшы. Аман эсен отурасызбы, күнүгүчтүү? Кылашта отурбуз. Бүгүн кандай иш-чарага келдиңиз? Жок, кызымды ошо туураган күнү келип. Бул энебиз сиздин кызыңыз болот. Мынакей. Өзүңүз канча жашка чыктыңыз аксакал? Менби? Жашбы? Жаш, канча жашка чыктыңыз? Жашым 93. 93 жашта. Ойбой, сизди эч ким 93 жашта ойлобойт. Абыз аябай жапжаш көрүнөт экен. Сүйлөй бериңиз, ушул кызды ушул 93 жашка чыгып кызыңызды куттуктоо сиз үчүн кандай таасир калтырып атат, аба? Kızım ve kızımdan endi bana Abarana gülden doyaka. altıda ne veren var? Türk oğul bir kız. Altıdan 20'te çeviren var. Çünkü Allah Teala yetkililerini getirip hoşan böyle yıkan da hem. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эне сиз канчага чыктыңыз? 65 жаштагы кызы отурат бул жакта. Атабыз энебиздин атасы 93 жашта экен. Мынакей, берекелүү жашоо болсун, мындан аркы 100 жашыңызга келип да куттуктайлы. Кийинки кезек сиздики. Кудай буйруса, жакшы жашаңыз, мына ушундай жакшынакай кыздарыңыз бар экен. Эми бул сиздин кызыңыз биз үчүн эне да. Бирок ушундай жакшы тарбиянын, жакшы мээримдин, жакшы жашоонун жыйынтыгы мына ушул. Алдыңызда отура туулган күнүн тосуп, жакындары менен божурашып дегенде, эми жаныңыздагы сиздин байбичеңизби? Эне кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кызыңыздын туулган күнүнө келдим. Келdim. Мен келдим мен. Кадан билейин энди. Эне канчага чыктыңыз? Мен 40-жылман. 40 жыл келсе анда канча жаш болуп калат? 40 жыл болсо 82 жаш. 82 жаш мынакей. Эне эми ушу кызыңызды куттуктай бериңиз эми муну. Эненин куттуктоосу бир өзгөчө да. Ешнерсени билмеймин, çok. Жок, туулган күнү менен куттуктап коюң. Umru uzak olsun, rızkılı olsun. Tanrı canı sağ olsun, şuntari mehnat kılın vakıfta. Yani ellerge, ümidlerge kirsin, yetkizdirsin. Şu el. O men aytkanыңыз келсин, o men aytkanыңыз келсин. Эми ата сиз дагы бата берип коюңуз эми ушу кызыңызга. Endi kızımda köp olarlar, köp koşa karı bulurlar, usulü bulup, nevrelerimize boş bulup. Amin. Yaratkendiğe özür dergayda kabul kılıp, Pervadigar şulat arzusunu görüp yaşaşını Allah'tan sorayım ben. Amin. Bol sizge belek. Sizge kollarınız kaldır, ömrünü kılgan belek. O azamat. Ава, мұның içinde бардық мұсылманшылыққа пайдалы қаражаттар бар. Көрсетіп қойсаңыз. Мұны ушундай эле түрктүрүп эле көтөрө бересиз, мынакей. 93 жаштагы абабызга берген ушул Кадыр мырза менен Назира келиндин белеги. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай мына кызы энебиз өзүнүн апасын, атасын куттуктап жатат. Ата, мына ушу айтсаңыз, ушул азыркы жаштар боюнча, жаштар азыркы коомдо кандай тарбияланып атат? Кандай коом келатат? Сиздердин дооруңуздардагы коом кандай болчу? Ушул ата менен баланын ортосундагы мамиле, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле, жана башка. Endi balam aytsak, bizim qo'mda ota-enenin özümden çoğundan aytkanı zakonda sözüdür. Atlar başka aylabız yok eder. Hazırkı zamanga düşünmede kaldım. Sebep degende bardağı internet bilen söyleşetdagi ota-enenin özüden çoğundan sözünü katarga da alıp da koyboydu. Endi zamanı eken hazırga tam beremiz. Endi
kim özüden uluğudu urmat kısa, oşalı urmatın teni болады. Hazırgılar endi kayaka barat düşünbeysiz, internet bardığıyla internet bolup ketdi. Endi kanday bolsa da zamanımız tinch bolsun, jaşlardın omuru bolsun, den sağlığı bolsun, gelecek Kırgızstandыкı bolup jüre bersinler. O men aytkansızlar kelsin da. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары белек бешиктер болсо тапшыра кылалы. Кана жүрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр сарпай тапшыруу аземи башталат. Ana şu kızımı tapşırıp koysun. Ne vereyim? Мынакей эмне береси? Кана сүйлөп энеңи куттуктап, атаңы куттуктап. Sarı çincik bolamın, sarı gülge konam, enem menen atan, başı olsa özümdükte bolam. Ene ata ömrünüzden uzun bolsun, baldarınızın baktığını görün, nevelerinizin toyunu görün. Ой, рахмат. Бул келечектеги журналист экен да. Келечектеги. Аябай ошону тапшырып коюңуз гүлүңүздү. Aynen aynen. Bana suyam bulam ne vereyim? Кана Sarı çincik bolamın, sarı gülge konamın, ata menen enemdin başı olsa özümdükte bolam. Ай, рахмат, 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 рахмат мынакей. Tatil bir Атыр белекке берип атат. Атыр белекке берип атат. sen belki. Bana ulam ne vereyim? Tanem men taytan baklı bolsun, köpegen şunday 65 yaşlarda kötürüz. Ой, рахмат, рахмат, рахмат. Кел. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары, азыр бизди тиги Россиядан Кадыр жана Надира деген адамдар күтүп атышты эле, смартфон менен байланыштырып кое аласызбы? Алгач ирет учураштырып алалы дедик эле, бирок энебизге көбүрөөк сөз берип, атабызга көбүрөөк сөз бергенди туура көрдүк. Андан кийин гана мына ушул Кадыр деген баласы мынакей маңдайында турат, атаңыз жанатан бери сизди сагынып ыйлап атат. Кусалыгыңыздарды мындай бир билдирип, бир сагынычты жоюп алыңыздар мынакей. Сүйлөшүңүз. Rahmat baldarım, şuncalık sebep bizi estep, şu nemeleri duyuşturganlarına rahmat. Kam babağıla, Allah Teala ömür versin, sereketçin, den sağlık versin, önü ösüp, jüre vergiler seler de şunday urmasıydın, teni bol cüzgüle baldarım. Rahmat. Kanamayın kızlarım. Kızım. Oy. Ay rahmat kızım. Aynen ay sana, aynen ay sana. Nay. Oh kadar vay. Rahmat şu kız. Rahmat bula şunu kıganığa oynamap keteyin sevge. Ata-ene razı, Kuday razı deydi. Aynen ay sevge. Vaktılı oğula, Nadire sana yam rahmat kızım. Kim bu? Rahmat, rahmat. Uzun bolsun, ardayım bizim baktığımızga bar bolun. Ardayım şu neverelerinizin toylarını görün. Şu kiçnekey bir ır jatladım ele oşan ayttırayn. Dünyada en kımbatım sensin elen. Ardayım sıylıktanan seni menen. Men seni unumattayımın altın apa. Sen için yüreğimde orun kenen. Ardayım yüreğimde orun kenen siz için apa. Şunça beri sizde kapa kılsam. Geçirip koyun, ardayım sizdi törümde sıylayım kuda halası. Atamıkın uzak yaşarlar. O men aytkanыңыз келсин мынакей. Келининин сөзү болду. Келининин сөзү Rahmat болду. eynen. Hiç kim bu? Келин менен кайнана сагынычтарын жазып жатат. Rahmat. Рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат. Алла разы болсун. Rahmat, rahmat. Анда сиздер кийинки иш-чаранын жүрүшүн байкап туруңуздар, назар салып туруңуздар. Кийинки сарпай тапшырышлар ирети менен келе беребиз. Келиңиздер. Ана ким кезектешип баштайт? Ким берет биринчи белекти? Өзүңүздү сүйлөп, андан кийин тапшыра бериңиз белегиңизди. Келиңиздер. Apa, ava tuğulgan gününüzдөр menен. Siz kaçançı kız olursunuz? Zorum şu, en zorum şu. En zor burası. Köptün katarda bizdin toylarımızda, türlerimizde, bizdin nemelerimizde oynap gülüp, bunday yaştın köyün yaşap, jüre veriңizdер. İşte jaman gününüzдөр şunday bolsun. Hiçbir jamanlık görmеңizdер, baldarыңыздардын doğruda körüde oynap gülüp, ömrünüzдөр uzun bolsun, yüzüңүздөр жарык болsun, tapkan tutkanыңızдарга Kuday baraka bersin. Amin. Tuğulgan gününüzдөр menен. Allah tata. Kana kucактап, жолуңузду салып, бетинен сүйүп дегендей. Oynanaysan. Sizlere baktılı oğula, biz de oğula. Oynamasa. Урматтуу көрүүчүлөр. Баса беле айтып коюучу нерсе, Шакек тапшырган атат, мына улуу кызы. Бул өзүңүздүн атыңызданбы?
Çok erkekam singil menen. Eki inisi jana singlisinin atынан enebizge Barçın öz şu. Munar Barçın деген singillerinin дагы атынан 3 адамдын белеги. Ene şakeginiz kutlu olsun. Ana. Siz kimisi olursunuz? Ekinci kızım. Ekinci kızım. Ha? Dünyada ne dilesiniz de dileğinizi kabul kılsın. Daim karganda huzur versin. Gelinlerim yakınlarına iman nasip versin. Dağın bir jol tuğlan gününüzдөр meni. Ay rahmat. Урматтуу көрүүчүлөр. Монда дашнакай өзгөчө торт мынакей апа туулган күнүңүз менен деген. Ушундай кыздарынын балдарынын атынан. Жайлоодо жүргөн укамдын атынан шеке. Ойбу, бүгүн энебиздин колдору бүт шакекеге толот экен да. Шеке толуп эле жүрө берсин, оорубасындар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, экинчи кызы өзүнүн белек бечкектерин берип тапшырып алды. Кийинкилер келе бериңиздер. Bu yak zor ekamdın ayalı. Келиңиз мына. Торту алып коерсиздер, э? Men edemge uzoq umr tilayman, baxt saodat tilayman. Kelgusi hayotlarida bundan da uzoq umr, baxt saodatli bo'lsin. Yesdan mana qo'sha qarishsin. Ilohiy farzandlarni orzu havasini ko'rdim. Endi bundan buyog'iga hojiga borib, hojatda hojona bo'lib, davron surishini Alloh rizo nasib aylasin. Amin aytgansızlar gelsin. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул ушул мен куттаган эненин атасы жана апасы. Жакшы таасир калтырып атабы эне? Таасир калтырат. Бул тартым бүт архив болуп калат эне. Сиздин элесиңиз жана сиздин абышкаңыздын элеси өмүр бою ушу балдар кыздарыңыздын неберелериңиздин баарын элес болуп калат. Ошонтиптир рахматчы балдарыма. Эне балдардан урмат кыздардан кызмат көрсүн. Бизди сыйласалардан Кудай таала сыйласын. Амин aytgansыз. Кана сөзсүз түрдө сиз өзүңүздү тааныштырып, сиз кимис болосуз, анан тапшыра бересиз. Bu yak Aksakal akam bulat bir tuğan, bu yak jengem. Şolarga nemek koyun jenge köynөгүңүz. Omurunuz uzun bolsun. Şunday yaşlardan versin, Kudayım dağı baldarınızın yaxşılığını görün. Rahmat. Bir tuğan karındaşı özünün berek beşiklerini tapşırdı. Agasına jana jengesine. Rahmat. Baldara kamçıların yaşını versin. Şunday omurlardan versin. Baldar nevrelerin yaxşılığını görsün. Uldarın hurmatını, kızların kızmatını, kelinlerin yaxşılığını jüre versinler şular. Kiyinki belek tapşırıcılar. Geliriңiздер. Apa var, mana tutatlar. Mana alın. Sizge çal. Bul kayak kim çalып атат? Kuyovla. Россиядан күйөө баласы куттап атат экен. Қатырып атағыза. Rahmat sizlerge. Telefonda tanımaşa kılavergilendi. Telefonda tamaşa kılavergilendi. Bana bir şükür turat. Kana siz söylüyorsunuz. Enem tuğan günü olsun. Rahmat. Ömrü uzun bolsun. Bak desoluğu için bolsun. Yüzgö çıksın 65 yaşta. Kuday buyursa 80, 90, 100 yıllık marekelerini ötküzeydi Kuday buyursa. Ay azamat. Kana kutuktap koyalım. Kana kiyinkiler. Siz kimisi olasınız? Men bir tuğan ejesi bolum mana balanın. Şulardan tuğulgan günüge kelip kaldık edek mananday. Baldarının jakşılık günlerini görüp, baldarının kızmat urmatını görüp öyle jakşılık günlerde jüre versinler. Amin aytkanız kelsin. Aytkanız kelsin. Kana joluktardın sapattuları salınıp atat mınakey. Keyinki siz söyledіңізбі? Söyleyeceksiniz kana. Siz kimisi olасыз? Бұл жаққа келіп сөйлесеңіз жақынырақ. Енеңіз сөйлеп бүтті. Келіңіз. Aynen хорошо. Урматтуу көрүүчүлөр, мына күйөө баласы менен дагы энебиз сүйлөп атат. Алыскы Россия жергесинен чыгып атышат, куттуктап атышат дегендей. Жакшы Кудайга шүгүр.
Рахмат. Сарпай деген бул ушул тууган уруктун ушул туулган күн болобу, юбилей болобу, маареке болобу, ушул берчү белектеринин бир учуру деп атасак болот. Көпчүлүктөр Сарпай дегенге түшүнбөй калышы мүмкүн. Ушул өздөрүнүн атаган белектеринин көрүнүшүн Сарпай тапшыруу аземи деп коебуз. Кана кийинки сүйлөөчүлөр, кана куттуктап сүйлөөчүлөр барбы? Siz kimisi olosuz? Kulükamdın kızı. Жақсы. Сүйлөбөйт экен. Bana o bir tane jendi kızları. Bir туган кана эме же сүйлөй бериңиз. Урматтуу жемектерде, бирге бүгүнкү экөөңүздөрдүн кош майрамыңыздар менен, туулган күн майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Дүйнөдөгү эмне сулуу, эмне таттуу, эмне кооз болсо, ушу жездем менен эжем үчүн болсун. Түбөлүккө бирге жашасын. Неберелеринин, чебрелеринин жакшылык тойлорунда, жакшылык күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Бизди урматтап, сыйлап чакырганыңыздарга рахмат. Ушундай жаштын дагы көбүн жашап, 100гө кириңиздер. Ого, мен айтканыңыз келсин мына. Мынакей белек бешкектерин тапшырып жатат. Кийинкиси же сиз кимис болосуз? Бир тууган сиңдиңиз болот. Сиңдим бурат. Бир туугандай. Апамдын. Апам Туулганыңыз кут болсун деген сөзү бар экен. Бул жактагылар аябай мындай кыска сүйлөшөт экен, кана. Кийинки сизге дагы. Мен келини болом, эжемен бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап кетемин. Биринчиден ден соолук, иштерге ийгилик, ар дайым ушинтип бактылуу эне болуп жүрө берсин. Жездемдин да туулган күнү экен, жезде. Сиздин да туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ушинтип неберелердин кучагында ар дайым эжем экөөңүздөр кушакарып жашап жүрө бериңиздер. Туулган күнүңүздөр кут болсун. Эже бүгүнкү энелер майрамы дагы болуп калыптыр, кош майрам. Ошо энелер майрамы менен куттуктап кетем сизди. Ушу мына жакырап, жайнап турган күндөй болуп, гүлдөрдөй жайнап, жадырап жүрө бериңиздер. Жүзүңүздөн күлкү кетпей жүрө бериңиздер. Рахмат. Окей. Кийинки эже келе бериңиз. Жакыныраак туруп куттуктасаңыздар, араларыңыздар алыс болуп калат. Siz kimisi olsun? Men qo'shnasi bo'laman. Raziye tug'ilgan kuningiz kut bo'lsin. Shunday yoshdan ko'p yashangizlar. Nevra-sevirlardan, baldar qizlarning yaxshiligini ko'rib, boyangizda ko'ngizda qo'shaqarib yuraveringizlar. Tinch bo'linglar. Hamma zamonimiz tinch bo'lsin. Qana söylöşler var mı dağı? Söylöşler bolsa, söylep topşırıveringizlar. Buna alыскы тугандан жакынкы кошуна деп коет мынакей. Ушул кошуналар менен карыйбыз, кошуналар менен жашайбыз деген ар биринин атанын тилеги турабы? Мына кошуналар бардыгы каската тизилип белектерин берип жатышат. Мынакей. Бир тугандан дагы жакын мамиледе болгон кошуналардын белеги энебиз менен атабызга тапшырылып жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен мунун баардыгын чагылдырганга милдеттүүмүн. Себеп дегенде бул программанын контенти ушундай, маңызы, мааниси ушундай. Бүгүнкү күндө абабыз менен бүгүнкү тартылып аткан энебиздин сүйүнүчүндө чек жок. Кандай таасирленип атасыз? Ооба. Endi bunday qarasam, shuncha hurmatda siylab, qo'li qo'ng'ishlarim tug'ganlikqa kelganiga men ming marta roziman. Shulardagi shunday yetishganliklarga yetishsin, baldaridan, qizlaridan hurmat ko'rsin, den sovuqlari chin bo'lsin, doimo qo'ng'ishilar bilan chirqirashmay, irdashuvlar Intimakta yuraveradi. Келиңиz, siz дагы бир-эки сөз ортого туруп алып сүйлөсөңүз, ата-энеңиздин ортосунда туруп сүйлөгөндө бул чоң бакыттардын бири. Мына сиз үчүн ушул адамдар ким? Кандай адам? Эми албетте ата-энеңиз, бирок кандай адамдар? Бул адамдар мага алтындан дагы кымбат.
Biraz тынчыраак турабыз. Мени чоңойтуп өстүргөн, ушул убакка жеткирип, ушул даражага жеткирип, ата-бапа туулган күнүңүздөр кут болсун. Мындай өмүрдөн көп сүрүңүздөр, ич оорубаңыздар, кайгы тартпаңыздар. Дайым эле ушундай биздин алдыбызда жүзгө чыгып жүрө бериңиздер. Туулган Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Канчанчы баласы болосуз сиз? Канчанчы баласы? Экинчи баласы ата-энесин куттуктап жатат. Ушул жалпы ушул сизге да бир суроо да, мына ушул жалпы ушул ата-энесин карабай каарылар үйүнө таштап, ата-энесинин сөзүн укпай, көңүлүн чөктүргөн муундарга эмне дейт элеңиз? Мен эмне дейт элем ал муундарга? Бул бардыгыдан өздөрү дагы эте ата-эне болот. Өздөрү дагы ошол жашка жетет. Ошол жашка жеткенде өздөрү дагы кароого ошончолук муктаж болот. Бардык балдарга айтат элем мен. Ата-энеңерди тиригинде эмес, өткөндө эмес, кадыр бактап, эли журттун алдында башыңарга көтөрүп жүрсөңөр аз демексиң. Сонун сөз болду. Рахмат, чоң рахмат. Келиңиздер. Мына келинчеги, азыркы жигиттин келинчеги, экинчи баласынын аялы. Рахмат. Кийинки кезек келербиз. Siz kimisi olosuz? Ben üçüncü gelin. Üçüncü gelin, ne? Yine bizim közlük bayramımız ne üçüncülükten kutlayız. Her daim vaktinize bar bulun, oruvan. Sizin kaynaneniz kanday kaynana? Benim kaynanem bardığıdan jakşı. Özgöçe sapatlar. Bardığınızga merimdi, boruk er, bilegen nersenizi daim üretöt. Bir maktanıp beriңçi kaynaneniz. Maktanıpçı. Gelinlerge sabak bolsun. Gelinlerge sabak her daim kaynanerdi hurmatlap sillap жүрgülü. Her daim kaynanerdin emne dese her bir sözünü eki kılbay atkargıla. Kaynaner her daim sizler için jalan gana jakşılıktарды kalay. Ay rahmat. Sonun gelinleriniz var eken. Rahmat. Жақынырақ тұрсаңыздар екеніңіздер. Мына ушундай учур, бул карылыктагы бир бактылуулук көзүрмөлөрдүн бири да. Бираз тынчыраак турабыз, урматтуу катышуучулар. Мына ушунчалык алыс жууктан балдар, кыздарыңыз куттап атат ата. Неберелериңиз бул жерде жүрөт. Бул жактагы балдар, кыздарыңыз келип, келиндериңиз куттап атат дегендей да. Ушул азыркы коомдо ушундай сый кээ бир аймактарда, кээ бир шаарларда, кыштактарда тескерисинче болуп калган учурлар дагы жок эмес дабы. Көбүнчө шаардын ичинде багы кароосуз калган ата-энелер, балдары барып туруп, карылар үйүнө барып жашап калган ата-энелерди эле көрсөңүздөр керек, уксаңыздар керек. Ошол муунга аксакалдык бир өзүңүздүн кеңешиңиз. Endi muğunga ayta turgan sözümüz kim emdeni kısa şonu köret deydi. En birinci bu ata-eneni sıylağı. Bu parzımız. Ata-eneni kança sıylasak Allah Taala oşonça bizdeki dağın baraka payızdı verir. Demekçiminde. Endi azırgı yaşlar sinele işke otursa ata-enesini karavay var stolga işenişet. O stollar günümdür. Bu ata-eneti bölük degende. Yaşlar jakşırak ata-enege kayrılırsa zamanımızda jakşı oladı da. Telefonda azırak çıkıla ata-enege köngül buruş gerek de söyledi. Mındaki atabыздын сонун сөзү telefonda azırak çıkıylı urmattуу жаштар ата-энеге көбүрөөк көңүл бөлөлү. Sizdin şu enелик тилегиңиз ушул жаштарга, ушул балдарга, кыздарга, келиндерге болгон насаатыңыз кыскачараак. Келиндерге айтарым, келиндем өз ролуну, кайнедагын өз ролун аткарса бул жакшына бактылуу семья болот. Келиндерим менен өзүмдүн келиндерим эле жооп берейин. Келиндерим жакшы, айтканымда эки кылбайт. Жакшы 4 келиним бар. Бири жайлуу, бири Россия, калгандары ушу жанымда айткандарым кылып, балдарын семьясын тынч карап келишаттар. Калган келиндер дагы ошо менин келиндеримдей болуп, жакшына жашаганда Шанслар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү шараначлар сүйлөй тургандар болду. Болгон болсо анда жакыныраак турсаңыздар, биз азыр ушул атабыз менен энебизди атайын ушул сүрөткө кадрга алып аткандан кийин, тасмага алып аткандан кийин бул үй бүлөлүк архив болуп калат. Жалпы ушул балдарыңызга ата, кыздарыңызга, неберелериңизге, алыс жууктагы баардык туугандарга, кыргыз элине бир жакшы бир батаңызды берсеңиз. Андан кийин энебиздин энелик батасын берет, ушу менен жыйынтпайбыз. Кана оймен. Endi mana şu yaşlarımız ömründü olsun, rızkılı olsun, baktağlaylı olsun, ata-eneni hurmatlagan,
Yaşlardan bolsun, Kırgızstanımız tinç bolsun, daima maşında oyun kırkı şanlarda daima çakçaktap jüre verişke men tilekteşmin. Onun Allah'a Var enemiz emdir. Batayıp Men koysun. daha şu bayımgaga koşulamın zamanımız tinç bolsun. Hiç kaçan bir kaygını tartmasın. Şu yaşlarımız жақсы ne dilese tileklerin kuraytala verip жақсы yaşayışına men daha tilekteşmin. Omin, atkanslar kesin urmаттуу көрүшөр. Менин программасынын көрүүчүлөрү бүгүнкү эне менен атабыз өзгөчө сөздөрдү, өзгөчө пикирлерди жана энебиздин өзгөчөлөрү дагы бүгүнкү программаны коштоп жиберди. Сиздердин да ушундай бейиштин образында болгон ата энеңиздер. Мен ар бир программада айтып өтөм, бейиштин образында бул тирүүлүктөгү ата эне. Ата энеден өткөн бул ата эненин таман алдында бейиш жатат дейт. Ата энеңиздер болсо кутуктап калыңыздар, алдагы телефондорго кат жазыңыздар, мага чалыңыздар. Мен 7 дубанга барып кызмат кылганга даярмын. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов, саламат калыңыздар. Ата эне ушунчалык жакшы үй бүлөлөрдөн экенсиздер. Bunun bardığına sizler günölüsüzdür. Sizler tarbiyaлагансыздар, sizler çoğoyttуңуздар. Demek Kudayım buyursa 80-90-100 yaşlık marekelerinizde uşuntip şatıra şatman ötközüp turaylı. Al üçün sizlerge den soğuk dileybiz. Ar vak geremet bakvat yaşаңыздар. Жақсылыңыздар. Almaz tolkundadım. Uylagaным sebebi men atam 55 yaşımda öttü de 103'e kirip. Men de şunu şunday urmak sıyga kıvaptım dep tolkundatıp kettim. Arman oldu da. Armanыңыз бирок чындап сай сөөгүсү сыздап баралап өтүп кетти, бирок чын айтканда ушул менин программасын, менин ата энем программасын мен ошон үчүн ачканмын. Өзүңүз жогоруда баса берилип өттүңүз, өтө таамай айттыңыз. Интернетте мисалы жакшы нерселерди көрүш керек. Жөн чукубайчы. Ошон үчүн баардык интернетти карап туруп, мен да ушул программаны ойлоп тапканмын. Ушул программага программанын автору менин апам. Ошон үчүн ушул апам да ушинтип айткан да сизгечи. Сиздин айткан сөздөрүңүзгө окшогон жакшы керемет сөздөрдү айткан. Ошон үчүн ушул программаны ачып, элдин кызматын кылып атабыз. Рахмат балам. Жакшы туруңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Кызматта жүрө берген айынан балам. Амин. Биз жыйынтап жатканда бир энебиз келип кошулду катарга. Бул ким болот? Ушул айылдын аксакалы Коңшене Батыр эне. Kel Aynur kel. Келип калдыңыз. Энебиздин туулган күнү экен бүгүн. Келип калдым. Куттай бериңиз эне. Келип калайын деп келдим. Майлы куллуу болсун. Өкөңөр бактылуу болуп, шу жерге кепсиңер. Энди бу даванды ашып, мындан ары узун өмүр сүрүп, бала чакаңардын урматын көрүп, небере чөбүреден көрүп, кыбыра шыбыра көрүп, жашай бергиле, узун өмүр, ден соолукта болгула. Максаттарын, тойлорун кыла бергиле. Шонда чекесиде биз ам көрөйлүк, силер ам көргүлө. Мен айтканыңыз келсин, мен айтканыңыз келсин. Мына урматтуу көрүштөр, мына ушул рахмат шунча жолдон келип бизди курсан кылып туруп аялдар. Энелерди бир Эми ушул энелер үчүн арналган программа, эне ушул программа. Энелерди күлдүрөбүз, энелерди сүйүндүрөбүз. Жана башка. Жакшы туруңуздар. Программаны жыйынтап коелу, андан кийин дагы сүйлөшөбүз, Жакшы туруңуздар.
Мынакей урматтуу Менденин программасынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда Жээнбек атабыздын бир сөзүнө өтө маани берсеңиздер болот. Эмнеге ыйла бердим, айтайынбы балам дейт. Себеп дегенде өзү 68-70ке чыгып калса дагы атасын эстеп ыйлаптыр. Мен дагы атамы эмне үчүн убагында ушинтип тасмага тартырып элесин алып калбаган экен деп ыйладым дейт, балам дейт. Ошон үчүн ата-эненин көзү тирүүсүндө тасмага тартырып калалы. Ал үчүн Менденин программасына кат жазыңыздар. Ар бир ата-эненин күлкүсү мына ушул программада жаңырат. Сиздердин ата-энеңиздер мен барып жанынан көргөндө болбойт албетте. Бул эми алыста жүргөн мигрант мекендештерибизге айтып атам да. Жанында болсоңуздар, анда сиздер да кошо ыйлайт элеңиздер. Анткени мен ыйлайм, ар дайым ыйлайм. Ата-энелер аман болсун. Амандыкта кайрадан кийинки дагы бир жакшы ата-энелердин сүйлөшөн жолукканга чейин эсен аман туруңуздар. Мен албетте Ноокат жолуна кетип баратам. Азыр Ноокаттын жолунда баратсам да өзүмдү көлдө кемеде кетип баратканды сезем деп жыйынтыгым келип атат. Албетте жакшырып калар жолдор дагы. Жакшы туруңуздар. Ата-энелер аман болсун.